Улустук балдардын билим берүү борбору Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча онлайн баяндамачылар сынагынын катышуучусу Эсенбекова Сема, 15 жаш. Чыгармалары жөн гана китептер эмес, бул адамгерчиликтин, абийирдин жана жашоонун улуу мектеби. Өсүп келе жаткан муун катары Айтматовдун дүйнөсү мага кандай таасир калтырганы тууралуу ой бөлүшүү мен үчүн чоң сыймык. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуу бул өзүнчө руханий саякат. Анын ар бир сөзү окурмандан терең ойлонууну талап кылат. Мен үчүн Айтматов жөн гана дүйнөгө таанылган жазуучу эмес. Ал кыргыздын үнүн аламга жеткирген, адамдын ички дүйнөсүнүн эң кылдат кылдарын черте билген философ. Анын чыгармалары менин дүйнө таанымымдын калыптанышына чоң таасир тийгизди. Мундаткан чыгармаларынын бири «Ак кеме» повести. Бул анын тазалыгы, анын жомокко болгон ишеними жана курчап турган чөйрөнүн катаалдыгы мени адилеттүүлүк жөнүндө ойлонууга мажбур кылды. Баланын балык болуп сүзүп кеткени — бул жамандыкка моюн сунбоо, өзүнүн ички дүйнөсүн таза сактап калуу аракети деп түшүндүм. Бул чыгарма мени ар дайым ак ниет болууга жана адамдык сапатты жоготпоого үйрөттү. Жамиля повести аркылуу мен чыныгы эркиндиктин жана махабаттын күчүн сездим. Жамилянын өз бактысы үчүн эски каада-салттарга каршы туруп, Жамилянын Данияр менен кеткени — бул чечкиндүүлүктүн символу. Луи Арагон айткандай, дүйнөдөгү эң сонун махабат баяны мага сүйүүгө болгон сый-урматты жана өз жолуңду табуудан коркпоо керектигин үйрөттү. Жаратылыш менен адамдын тагдыры ажырагыс. Гүлсараттагы Танабайдын тагдыры менен Гүлсараттын тагдырынын окшоштугу, Кыяматтагы Акбара менен Таш-Жаярдын каргашалуу окуясы мени курчап турган чөйрөгө аяр мамиле жасоого үйрөттү. Жазуучу адам баласы жаратылышты коргосо өзүнүн тамырын өзү кыркат деген терең ойду жүрөгүмө жеткирди. Билимге жол салган каармандык. Бүгүнкү күндө биз заманбап мектептерде, жылуу класстарда окуйбуз, бирок кээде билимдин кадырын билбей калабыз. Алтынай менен Дүйшөндүн окуясы мага билим бул эркиндик экенин далилдеди. Алар бир тамга үйрөнүү үчүн кандай кыйынчылыктарды жеңгенин көрүп, мен өз окуума болгон жоопкерчиликти сездим. Биринчи мугалим чыгармасы мени кайраттуу болууга, адамдык бийик сапаттарды сактоого жана билимди баалоого үйрөттү. Дүйшөн отургузган эки терек сыяктуу ар бир адамдын артында жакшы из, билимдүү муң калтырышы керек деген бүтүмгө келдим. Бул чыгарма менин жүрөгүмдү түбөлүккө кагды. Чыгармалары мени турмуштун татаалдыгын түшүнүүгө, адамдарды сүйүүгө жана мекендин кадырына жетүүгө тарбиялады. Анын каармандары Дүйшөн, Толгонай, Танабай мен үчүн чыныгы каармандыктын жана чыдамкайлыктын үлгүсү. Мен ишенимдүү айта алам, Айтматовдун китептери менин жашоомдогу эң ишенимдүү кеңешчилер болуп кала берет.